Саламатсыздарбы? Менин атым Мирзат. Мен Жанар. Биз казак элинде классикага айланган Кеңеш Дүйсекеевдин ордуна таандык Карагымай аттуу ырды аткарабыз. Анын сөзүн Баян Акматов кыргызчалаган. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Бизди колдоп туруңуздар. Жанар Туратова, Мирзат Муканов, дүркүрөгө колчоолор жаңырсын. Ай, керемет, чындыгында жан дүйнөнү илжиреткен чыгарма болду. Экинчи студияга узаталы. Мени угу элекпи катышуучулар, менин фавориттерим пайда болду окшойт, кесиптеш. Бүгүндөн баштап ички жан дүйнө менен, ички айзада менен кол чаап, азаматсыңар деп колдоп турсам болобу мындай? Албетте болот. Бир гана ушул жупту же башка жуптар дагы? Жок, бирөөсү пайда болду азырынча. Бирөөсү пайда болду. Бирок айтма жоган, Айтмай жок. Экранга айтып койгон турбайбы? Кичинекей экран айтып койгон турбайбы. Анда биз экинчи студияга кезекти ыйгарабыз. Бегимай, сөз сизде. Рахмат Айзада, Руслан. Биздин экинчи студияда Жанар Туратова жана Мирзат Муканов. Мирзат мырза, айтсаңыздар, алып барган оңой экенби же ырдаган оңой экенби? Мен азыркыга чейин титиреген касыл элек. Биринчи жолу ырдап атам түз эфирде жандуу менен, жандуу мененчи. Анан чындыгында оор экен. Мен ырчылардын эмгеги мындан ары сөзсүз баалап кала турган болдум окшойт. Буга чейин эле балачым, мындан ары башкача көз карашта. Өзүңүзгө кандай баа бересиз? Мен өзүмө албетте начар баа берем.
Эмне үчүн? Жакшы ырдай алган жок болушум керек деп эсептейм. Негизи дайыма эле өзүмө ошондой баа берем. Жанар айым, сиз айтсаңыз, Мирзат мырза кандай ырдады? Сизге жактыбы? Мага негизи Мирзат агамдын үнү абдан жакты. Башында эле ушу ырды ырдап жөнөткөндө абдан жактырдым. Буюрса көрүүчүлөргө дагы кийинки турларда жакшы сонун ырларды тартуулайбыз деген ишеничтебиз. Бул ырды ким тандады? Мирзат агам тандады. Эмне үчүн Мирзат мырза? Жогоруда айткандай, бул казактарда, туугандарыбызда классикага айланган ырда. Анан интернетте карап көрсөм, Жанар сонун аткарыптыр. Мага аябай жакты, анан мен сунуш кылдым ушул ырды аткарбайлыбы деп. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, сөз сизде.